Ош-Бишкек каттамдагы айдоочулардын айрымдары күнү-түнү уктабай жүргүнчү тейлей беришет. Эс албай алыскы жолго чыккандан улам авариялык абалдар тыйылбай келе жатат. Буга байланыштуу бул каттамдагы айдоочуларга тейлөө тартибин жакшыртуу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Биз ушул келген максатыбыз жүргүнчүлөрдүн, таксисттердин арасында таксисттердин маданиятын көтөрүү. Лицензияны бир айдоочунун укугун коргоо алып койгон менен анын ичиндеги 7 жүргүнчүнүн укугу корголбой калып атат. Эми биз муну менен эмне айтайын дедим эле. Муну менен айта турган нерсе ошол лицензия аркылуу, ошол патент аркылуу айдоочулардын тартибин көзөмөлдөгөнгө оңой болмок да. Бул баягы жолдо кетип бараткан таксистти сен таксистсиңби, таксист эмессиңби, кандай экенин бир ажыратып аныктай турган механизм болуш керек да. Мамлекет тарабынан айдоочулардын каттамдарын текшерген атайын диспетчердик бөлүмдөр жок. Андыктан ар кайсы жерде чаржайыт автобекеттери пайда болуп, каалаган адам Ош-Бишкек каттамында айдоочу болуп иштей алат. Коопсуздук эрежелери так сакталбай жатканын айдоочулар өздөрү деле айтып даттанат. Стептер дополнительный фар коюп атат. Степ эмес, башка чоң машиналарды да көздү оюп атат, тешип атат. Ушуларды карабайбы? Дополнительный фарларды коюп алат. Рейле менен бири-биринин көзүн тесишип атат. А ГАИ деген ошолорду кармап туруп иштеп кылыш керек. Ошодон авария болот да анан кийин. Жолун көрүп атасың, мына жерде показы күн чыгып турат, эчтеке көрүнбөй турат азыр. Патент жок. Патенти барында бар, жогунда жок. Сизде барбы? Менде жок. Жок эле иштеп атасыз. Жок эле иштеп атам. Эмне үчүн? Ушундай эле үчүн, эмне үчүн? Добровольно. Айдоочулар үчүн атайын система түзүлүп, диспетчердик бөлүмдөр ачылып, алардын медициналык аныктамасы жана техникалык тейлөөсү камсыздалса гана жол кырсыгынын саны кыскарат дейт. Жана чаржайыт жайгашкан өздөрү билип эле бир жерден ачып алган стоянкалардан каттаган таксист жанагындар. Алар деле үй бүлө багышка укуктуу, аларды биз эчтенке дей албайбыз. Бирок ошолор дагы мындай булардагыдай болуп бир бригада болуп, бир мамлекет белгилеп берген автобекеттенби же бир жерден чыкса, ошондо тартип көзөмөлгө алынмак да. Уктаган, уктабаганы такталмак. Ош шаардык жол көзөмөлдөө коопсуздугунун кызматкеринин айтымында айдоочуларды көзөмөлдөгөн атайын система жок. Бирок маал менен аларга жол эрежелери боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп турат. Жүргүнчүлөрдү патенти жана лицензиясы бар гана айдоочулар менен жолго чыгууга эскертет. Ош-Бишкек каттаган, Ош Баткен бар, Ош Исфана бар, бул жерден Ош Жалал Абадка каттагандар бар. Ушундай чогулуштарды өткөрүп турабыз келипчи. Биздин мынау бизде Ош шаарындагы жанагы тез жардам машинесин ошол иштеген кызматкерлерди алып келип, биргеликте булардын давлениясын өлчөйбүз, жеткирип турабыз көбүнчө ушул жерде. Милициянын маалыматына ылайык, былтыр мурдагы жылга салыштырмалуу жол кырсыктарынын саны 5%га азайган. Ал эми каза болгондор менен жараат алгандардын саны 21%га кыскарган. Жалпы республика боюнча жол кыймылынын эрежесин бузган миллионго жакын факты катталган. Ажибай Пайздин уулу, Алишер Нышанов, Т-Медиа.